Балдар, менде сонун боёгучтар бар, карасаңар. Мен сүрөт тартканды жакшы билбейм да. Мен силерге үйрөтөм. Оңой эле. Келгиле чогуу отуруп боёйбуз. Меники билдин сүрөт экен. Силердикичи? Карасаңар, эмнеге бул жакта көп тамга жазылган? Куба, бул тамгалар эмес, бул сандар. Көрдүңбү? Баарыбыздын сүрөттөрүбүздө сандар жазылган. Эмнеге сандарды жазып коюшкан? Бул сандар боёктордун капкактарында дагы бар. Карасаңар? Мына сүрөттө 5 деген сан жазылып турат. Окшош санды капкактан таап, ошол боёк менен боёйбуз. Мен түшүндүм. Менин тракторумдун көзү күрөң экен. Ура! Гүлдөр кызыл болот. Мен кызыл кылып боёп коем. Келгиле анда боёй баштайбыз. Суу алып келиш керек экен. Жүргүлө сууга. Аюша, кел, экөөбүз сүрөттөрүбүздү алмашабыз. Эмнеге? Мен тракторду тарткым келип атат. Мага гүлдүн сүрөтү жакпай атат. Эмнеге? Кооз гүл экен го? Мен кыз эмесмин да. Мен машина, тракторлорду эле тартам. Гүлдөрдү кыздар тартат да. Куба, гүлдөрдү балдар дагы тартат. Мына, мен көпөлөктөрдүн сүрөтүн боёп жатам. Көпөлөк дагы гүлдөргө окшош. Көпөлөктү дагы кыздар тартат. Жок, кыздардыкы же балдардыкы деп бөлбөш керек. Сүрөтчүлөр баарын тартат. Менин гүлүм кызыктай экен. Жалбырактары солуп калыптыр. Мен билем бул гүлдү. Анын аты Айгүл. Мен тайнемдин айылынан ушундай гүлдөрдү көргөм. Алар абдан кооз. Менин апамдын аты да Айгүл. Мен апама ушул гүлдү тартып, белек кылып берем. Куба, сонун идея тапты. Келгиле. Биз дагы ата-энелерибизге арнап тартабыз. Мен бул сүрөттү Тоятама берем. Анын дагы трактору бар. Мен оюунун сүрөтүн апама белек кылам. Мен дагы көпөлөктүн сүрөтүн апама берем. А мен пилдин сүрөтүн атама берем. Анткени ал пилге окшош. Кулактары да пилдикиндей чоң. Келгиле, эми сүрөттөрүбүздү кургатабыз. Менин гүлүм кооз болду. А эмнеге оюу ушундай ар түстө болот? А эмнеге анын аты оюу? А эмнеге бул гүлдүн аты Айгүл? Кыздардын аты го. Куба деген гүл жокпу? Айгүл гүлү өлкөбүздүн Баткен областында гана өсөт. Узундугу 50-150 сантиметр. 1-20га чейин гүл ачат. Айгүл гүлү улуттук символ болуп саналат. Аны үзүп жулууга, сындырып бүлдүрүүгө болбойт. Анын айлана чөйрөсүн коргоо жана сактоо зарыл. Мен көпөлөгүмдүн атын Куба коюп коёмун. Жок, мен көпөлөк эмесмин. Мен көпөлөктөн корком. Коркпо, Татына. Көпөлөктөрдүн тиши жок. Алар гүлдөргө гана конот. Жакпайбы? Жок, ал ары эмес да. Анын зыяны жок. Карагылачы, бул көпөлөк менин сүрөтүмдөгү көпөлөккө окшош экен. Мен анда ушул көпөлөкмүн. А бул гүл менин апам. Мен апама учуп келдим. Быйтыктар, мен кеттим. Айгүл гүлүмдү берейин. Айгүл эжеге, Айгүл гүл. Аюша, өйгө. Азыр. Мен оюунун сүрөтүн апама белек кылам. Апам сүрөттөрдү дубалга илгенди жакшы көрөт. Ошентип быйтыктар бүгүн чогуу сүрөт тартышып, ар бири сүрөттөрүн ата-энесине белек кылып бермей болушту. Быйтык.